Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misir Кейджи каналының қаталаушылары. 29 апрель 2022 жыл Жалал-Абад облысы Базарқорған Жоон айылына келдік. Бұл жерде Нұрбектің жаңы өспірімдері келіптір. Жана бір атты бар екен. Ошол аттардан сіздерге маалымат беріп көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга атталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нұрбек мырза, кандай? Денсаулықтар жақсы? Рахмат, Аллаға шүкір. Жаңы өспірім аттар келіп қалыптыр. Ооба, келди. Маалымат берип айтайлы анда. Бул биринчи чыккан жашы канчада, пародасы кандай болду? Бул караба өзүбүздүн кыргыз жылкыдан ака. Таза. Өзүбүздөн чыккан. Мына Базаркоргондун жылкысы. Таза кандуу жылкылардан. Пародасы кандай болду? Пародасы таза эле өзүнүн карабайыр кыргыз жылкыдан. Карабайыр жылкылар, Ата теги кандай болду бул эми? Ата теги күчтүү. Күчтүү аттар. Күчтүү аттардан. Айтам. Осмонтардан чыккан эле. Прямо ошолордон өзүнөн алдым. Жашы 2,5 жаш ака. Кечирээк туулган экен. Келерге 3 жашар бышты болот да ошондо, Тишин бир көрүп коелу. Жанар жооштой эле экен, Мингесиз ака. Азыр минге, Ооба, минбедим да. Өтө курч ака. Мингенде курчтукту жакшы эле. 5 кашкадай. Жанар. Алар сатылып кетти ака, ошо 5 кашка менен берки аттар бардыгы. Жанагы Орловский да сатылды. Орловский сатылды. Орловскийни ошол жерден 1 сааттан кийин саттым ака. Бир акама, Алишер деген. $800 саттым эле. Өзбекстанга, Ташкентке жеткирип бердим, жетти. Укам рахмат деп чалды экен. Рахматын айтты. Ооба, рахмат. $20,000 бербей атам деди ака. Охо. Орзон күндө эмнемесиз, $20,000 бербей атам кандай. Ошо андан кийин да сурап калышты дедиң, Мен алганда, мен саткандан кийин ошол жерде, сразу эле ошол жерде үйдө турган жеринде үстүнө 250,000 сом беришти. Үстүнө. Аяктан заклатам отур эле, бирок жол эле лазым барака өзүм эле. Бербедим. Демек биринчи аларман өзү алды. Ооба. Кийинкилерге бербеди. Ушул жерде соода болду, Жакшы. Үстүнө 250,000 сом беришти. Ошол жерде мен колумда турган жерде. Аяк баргандан кийин $20,000 бербедим кандай. Эми алган кишиге жакшы ат болуп берсин. Насыпсың ака. Акча сага берекесин берсин дейбиз, Бул эми болсо жакшы нерселерди чыгарабыз. Берки 5 кашка ham кетти. Өзүбүздө калды ал жерде. Өспүрүм, Кунан эле алда. Алда ушу менен тең эле 2,5 жаш эле алда. Эми бунун денсаулыктары кандай болду? Денсаулыгу жакшы ака. Бул жеген ичкенде немесинде айуу жок. Анан жоошуктары ham жакшы ака. Анан курчтугу өтө курч. Анан бунун ата теги баары жүгүрүп келет. Демек линиясы, уруктары жакшы аттардан да. Сурап айткан болсо мен айтып берем ака бардыгынча. Аттын мына көкүрөктө омураларыны, сапкаяктарын көрбөк болсоңуз. Көрүп атасыздар, урматтуу көрүүчүлөр, мүчөлөрү, көрүнүштөрү жакшы көрүнүп турат. Жакшы аттардын уруктары жакшы линиядан деп айтып жатат. Эгер сиздерге жакшы ат кылам, ушундай өспүрүм издеп жаттым эле деген болсоңуздар, Нұрбек мырзанын ушул кунанын көрсөңүздөр болот, жакындан келип көрсөңүздөр болот. Бою ал 5 кашкадан сал кичинерак. Орто эсеп менен кандай чыгып калат бою? 1,60 эле. 1,60 эле ал, Бул 1,55, 1,50-тин ортолугу ака. 1,55-тин ортолугу деп айтып кетти эми. Сиздерге мындай арт жагынан бир көрсөтөлү. Өтө курч ака бул. Көрүп атасыздар, туяктар кара туяк, жакшы жылкылардан болот деп калчу эле. Ошол сиздер көрүп турган өспүрүм. Бир-эки бастырып, андан соң баасын айтайлы. Бастарынан бир көрүп коюңуздар. Жалал-Абад жергесинен жакшы аттар чыгып жүрөт, көрүп жүрөбүз. Улактарда жарап жүргөн аттардан, демек мына ошол аттардын уруктарынан десек дагы жаңылышпайбыз. Жакшы болот. Эми бунун баасын өтөлүчү, баасын канча дейсиз? Баасын өзүм сомго 200,000 сом дедим ака. Сомго 200,000. Сүйлөшүүлөр болобу? Болот ака, түшүп берем. Жакшы кардар келсе жолу болот, Ооба. Эми ат кылам деген адам болсо өзүбүздө Кыргызстанда калса дейм да мен буларды.
Кечеги атты ham Кыргызстандагылар алып калгыла десем жакшы көтөрүш. Келишүү болбой калды да. Интернетке чыгардым эле кеттим. Шердегилерге айттым мен аны алгыла. Сап келечеги зор. Десем алиги Зордогонун кызын жактырышпайт го. Зордогонун аматын жактырышпады эле. Кеттим. Насып эмес да. Булам өзүбүздө кала турган нерсе ака. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасын уктуңуздар. Сиздерге дагы экинчи көрсөтүүчү атыбыз бар. Мына ошол аттан дагы маалымат беребиз. Биринчисин көрсөттүк. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Экинчисин алып чыга беребиз, Болду. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге экинчи көрсөтүүчү атыбызды дагы даярдап чыгып алдык. Кенен жерге чыктык. Эми бул ат улактын аты го. Эми муну сатуучубуз өзү маалымат берип бизге айтып берсин. Нурбек, ушул жерден бир кыскача маалыматын берип айтайлы. Бул атты кенен жерге алып келдик, демек улакта жүргөн аттар, Ооба ака, бул улагы зор, ишеничтүү Кудай кааласа. Түбү кайсыл жактык болду? Тагы түгөзү өзүнүн базар коргондук ака. Жалал аттын базар коргонунан чыккан аттардан, Жашы канчада болду азыр? Жашы 4 асы ака. 4 асы. 7 жашар болуптур. Парода кандай болду? Парода таза өзүнүн кыргыз жылкыдан ака. Таза кыргыз жылкы, карабайыр. Жаныбардын өңү түсү жакшы, сындары дагы көрүнүштөрү жакшы экен. Улактары кандай болду? Улагы өтө ишеничтүү ака. Аттын баштарын, казыктарын көргөзүм ака. Быйылкы улактарда чабылып эле жүргөн го дейм, Мына караганда иштери тартылып эле турат экен. Улагы зор Кудай кааласа. Мүчөлөрү жаныбар өтө сонун экен. Сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Денсаулыктары, ичип жегендери жакшыбы? Жок ака, бардыгы зор ака. Бары зор, өтө сонун. Демек, көкүрөктөрү да көрсөңүздөр болот. Өтө кенен экен. Негизги мына туяктарынан көрүңүздөр, туяктары бир аз төбөленген жерлери бар экен. Ошун башка да ака. Үстүндө мингенде башка да. Туяктарында бир аз төбөленген жерлери бар экен. Жок ака, төбөленген жерлери. Арткы чат аяктан көрсөңүздөр да болот. Жаныбар, бул дагы скоростной аттардын бири экен. Жакшы, жакшы. Ар тарапка чаап көрүп атат. Демек, улакка такшалган аттардын бири экен десек дагы жаңылышпайбыз. Атка тартып жетишпей калатам го. Скоросту көрүп атасыздар. Ордуна бир поворотторун көрүп койбойлубу? Жок, поворотторун айтып. Кайгана поворот. Бою канча чыгып калгыдай? Жан. Бир көз ченем менен айтып коелу. 1.60-тан бийик ака, 1.65-тен пас. 1.65, 1.60-тын ортосу, Ортосу ака, Кудай кааласа. Но 5-5ке кандай болду экен бул атыбыз? 5-5 билбейм ака, аламан ат. Аламанда эле чалып жүргөн. 5-5ке. Билбейм ака, аламан аты. Эми негизи тургандарга 5-5ке. түштүк жергесинде негизи эле аламан чабылат, бирок 5-5ке дагы үйрөтсө болгудай. Мен өзүм көз карашым менен айтып жатамын. Мындай кыймылдары көрүп айтып жатам да. Өзүнө жеңил алып жүрөт экен, жакшы. Яман жоош ака. Жанагындай чоң жыйындарга бир аз жукараак кылып калат дегендерге кандай дейсиз? Жоонун карасаңыз, любой жыйынга Кудай кааласа. Демек, ар кандай жыйынга жарайт, Көрүп атасыздар? Өтө сонун кыймылдагандары жакшы экен. Кыймылдагандан билип айтсак болот, денсаулыктары мыкты, жакшы аттардын бири десек дагы жаңылышпайбыз. Эми бунун баасын айтайлычы, баасын канча дейсиз? Баасы ака, жакыны 7000 доллар дедим. Оларга 7000. Сүйлөшүүлөр болобу? Болот, Жакшы кардар келсе. Атка жооп ака. Аттан кыжалат болбосун Кудай кааласа. Демек, өзүң көрүп билип жүргөн аттардын бири. Пулуна жараша аттар чыгарам ака. Алган адамга разы болуш керек да. Ошундай. Анан 4000 доллар, 5000 доллар деп 100% гарантия деп. Апаргандан кийин эспелеге жарабаган аттын кереги жок. Мен возвраты менен ака. Эгер жарабай калган болсо, жол кирасын, расходун кошуп төлөп берем.
Көрдүңүздөр. Демек ишеничтүү айтып жатканына караганда атка сатканда уят болбой турган аттардын бири экен. Андыктан колдон чыгарбай алыңыздар. Айтылыш баасын уктуңуздар. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз.